илгерки карыялар бир эле аксакалга баш ийишкен. Ошол аксакал баланчанын баласы ыймансыз чыкты десе самосуд болуп муну өлүп калганга чейин башкан. Ага тууган жакындар сот дегенди билген эмес. Соттошкон эмес. Кимиси илгерки биздин ата бабаларда кимиси алсызыраак, кимиси начарыраак болсо ошого кол сунуп бошону деген жардам беришип, жапа-тырмак алдыга алып чыгууга ушундай бир демилге менен жүрүшкөн карыялар болчу. Кийинки жана Союздун тартибинин аркасында кайра мына капиталисттик доорго өткөн мезгилде жаштар менен биздин сакалдуулардын ортосу ажырымга аябай эле түшкөн. Ортодо ажырым чоң. Ошон үчүн кыргыз элде үч уктаса түшүнө кирбеген жана карыялар үйүнө кыргыздын ата-энеси барат деген бул эмне? Почти что өлүмгө барабар нерсе да. Биз энелер ошону жүрөгүбүз менен туюп, жаштарыбызга энелик мээрим менен жеткирүү үчүн бул долбоорду иштетүүгө чоң аракет кылып жатабыз. Анткени байбичелерибиз ыймандуу жаштарды, кыздарды тарбиялаш үчүн азыркы учурда кыздарыбыз тамеки тартып кетип, жана андай жаман жолдор баштап кетип аткан эмнеден? Улуу жол, улуусун көрүп кичи өсөт, аганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт деген макала каптар жөндөн чыккан эмес булар. Ошол бүтүндөй кыргыздын өзүнүн нукура тарбиясынан чыккан макала каптар. Ушу макала каптардын мааниси менен энелер кыздарыбызга тарбиясын көрсөтүү үчүн азыр ушунчалык демилгесин коюп жатышат. Ага эле чектен байбичелерибиз бул деген Канекей апанын образында бака ата батасынын астында биз ошо чалы долбоорубузду иштетем деген демилгебизди азыр баштап жатабыз. Ошон үчүн